Жалал Абад облусуна караштуу Ноокен районунун Рахманжал айылындагы көчөлөрдүн бирине Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин аты ыйгарылды. Бул тууралуу сүрөт интернет тармагына жарыяланды. Аталган облустун администрациясы маалыматты тастыктап, эл өзү билемдик менен көчөгө Бакиевдин атын ыйгаргандыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык Салиев Талантбек Тагайевич Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Талантбек Салиев 1975-жылы туулган, жогорку билимдүү. 1997-жылдан тартып улуттук коопсуздук органдарында түрдүү кызмат орундарда, анын ичинде жетекчилик кызматтарда да кызмат өтөп келген. Бишкектеги Антошко кафесиндеги бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу кафенин ижарага алган жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жазык кодексинин 261 беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтөөнүн жүрүшүндө 56 жаштагы ижарага алган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш чегинде иликтөө иштери улантылып жатат. Бардык зарыл болгон соттук медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалды. Даңазалы доор тасмасынын каарманы Хюрем Султандын образын жараткан актриса Мерием Үзерли эл аралык Азия кино фестивалинин алкагында кайрымдуулук кече уюштурду. Кечеге Садык Шернияз, Эмиль Токтошев, Каныбек Иманалиев барышкан. АКШнын Лос-Анджелес шаарындагы иш-чара кыргызстандык режиссер, кинофестивалдын негиздөөчүсү Садык Шернияздын жана кинофестивалдын урматына уюшулуп, дасторкон жайылган. Бул тууралуу Садык Шернияз өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Фестивалдын негиздөөчүсү иш-чараны уюштурууда жана аны өткөрүүдө көмөк көрсөткөндөрдүн баарына ыраазычылык билдирген. Азия World Film фестивали уланып жатат. Бүгүн Мерием Үзерли фестивалга жардам берип, атайын кечесине чакырып, аябай төгүлүп чачылды. Биз деле кем калышкан жокпуз окшойт. Мерием сулууга ыраазычылыгыбызды айттык. Ушул посттон пайдаланып, атайын Кыргызстандан келген коллегаларыма, досторума, бул жерде жардам берип жаткан урматтуу элчибизге, колдоп келген мекендештериме ыраазычылыгымды айтам, деп жазды Садык Шернияз.